Анан эми мына өспүрүмдөрдүн арасында психоэмоционалдык абалына бизди мына аябай чоң таасир эткен «Черный двор», «Слово пацана», «Бригада», «Рекетир» деген сыяктуу тасмаларды бүгүн аябай ушул жаштардын арасында катуу таасир этип атат да. Ошондуктан мына компьютердик игровой клубтар бар. Ата-энелерден бизге кайрылуулар келип атат. Элдерден суранычтар түшүп атат. Ушул жашы жете элек балдарга ушул компьютердик игровой клубтарга кирүүгө тыюу салсак деген. Себеби ал жерде PUBG, Minecraft, атышуу, өлтүрүү, кубалуу, ушул бүт жаман оюндардын баары ушул компьютердик игровой клубтарда болот. Ошондуктан Сүйүнбек Абдуллаевич мен чечимге да сунуш катары айтып кетет элем да, ушул жашы жете элек балдарга ушул компьютердик игровой клубтарга кирүүгө тыюу салсак. Мына ички иштер министринин орун басары да отурат. Ушул боюнча бир иликтеп чыгып, бир тыюу салсаңыздар. Дагы бир сунуш берет элем, азыр эми ИДНдер, жашы жете электер менен иштөө инспекторлору бул эми бир ай өкмөттө, мен билишимче, бир эле ушул ИДН кызматкери иштейт да. Ушуну ар бир мектепке коюш керек. Мүмкүн болсо ар бир мектепке жетиш керек. Себеби бир мектепте 1 ай өкмөттө мына 8 мектеп болсо, бир ИДН бул физически да жетишпейт да. Анан ушул ИДНдер менен биргеликте мектептин ичинде коопсуздук комитетин түзүүнү сунуштайт элем. Себеби коопсуздук комитетин түзбөсөк, мына азыр биздин кесиптешибиз айтып өтпөдүбү? Жанагы чыккан видеолорду эркек балдар эмес, мектепте окуган биздин кыз балдарыбыз жеткирип чыгарып атат деп. Себеби эркек балдарыбыз мындай видеолорду жайылтыштан, мындай маалыматтарды укук коргоо органдарына кайрылыштан коркот. Себеби алар эртең күнүн ойлойт. Кайрадан дагы алардын үстүнөн кысым коркутуу үркүтүүлөр болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан мына мектептин ичинде коопсуздук комитетти ачып, жана анонимдүү анкета же болбосо онлайн анкеталарды жүргүзүш керек да. Себеби алар ачык айта алышпайт. Жаш балдарыбыз 8 класс дейбизби, 9 класс дейбизби, 10-11 класстын балдарынан коркушат да. Ошондуктан мына анонимдүү анкеталарды сөзсүз түрдө жүргүзүш керек. Анан ошол мектепте рекетчилик кылган, ошол жерде мындай зордук зомбулук көрсөткөн балдарыбыз дейбизби, кыздарыбыз дейбизби, ушуларды университетке, жогорку окуу жайларга кабыл албоо жагында мен сунуштайт элем. Себеби алар бул ишин ал жака барганда дагы улантат да, сөзсүз түрдө.